Да илгертеден эле жашоо ногун, жашоонун сырларын бири-бирине улуу муундан кичүү муунга насыйкат аркылуу өткөрүп берип келишет. Ал эми ошол насыйкат айтуу салтын улай эле бүгүн дагы биз сиздердин кызматыңыздарда болмокчубуз. Алдыда мен Нурбек Абдраимов жана Дил Мүрөгү Адеп Ахлак жана Маданият борборунун мүдүрү Өзбек Ажы Чотонов агай менен биргеликте биз коомдогу мамиле жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Албетте биздин түз эфирге келип өзүңүздөр сурооңуздарды, сунуш пикирлериңиздерди, оюңуздарды дагы билдирсеңиздер болот. Мына бүгүн мамиле коомдо кандай деңгээлде, кандай мамиле кылууда көйгөйлөр бар жана анын чечүү жолдору жөнүндө дагы бүгүн сүйлөшмөкчүбүз. Анда биз маегибизди баштай берсек. Ассаламу алейкум агай. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Мынакей алгач мамиле деп атабыз да, ушул коом анын мамиле деген түшүнүктөргө бир түшүндүрүп кетсеңиз биздин телекөрүүчүлөргө. Коом деген бул мына биз жашап аткан чөйрө, биздин тегеректеги адамдар, биздин башкаруучулар, биздин жумушчулар, башчылар, ушунун бүт баары бир коом. Анан ушунун өз ара ушул жерде алакалар, өз ара жүрүш туруш, ошону мамиле дейт. Анан ушу өзгөчө мен бүгүн ушу жанагы үй бүлөдөгү мамилеге көбүрөөк көңүл бурсак деген дейиндин мына себебинде аябай туура эмес болуп баратат. Барган сайын туура эмес болуп баратат. Атаң сага эч ким эмес, энең сага эч ким эмес, бир тууганың эч ким эмес, ушундай бир мамиле болуп барат. Келин келип үйдө кожоюндук кылат, аялың кожоюндук кылат. Анан бүт баары түшүнүксүз болуп калды да. Бүт баары түшүнүксүз. Сен үйдүн кожоюнсуң, анан аялың кожоюндук кылат. Келин кожоюндук кылат. Бул эң бир туура эмес да. Мына ушул жерде бүт бузулду да, жанагы 1000 жылдап келген тартип бузулду. Бүт баары адамдардын ордулары обушту. Анан ошон үчүн мына адамдар бактысыз болот да. Ошо туура эмес мамиле болгондо бири-бирине. Анда ошо коомдо аябай бактысыздык болот да. Мамиле ар кимдин вазифасына жараша, укугуна жараша болуш керек. Мисалы мына ата-эне канча жыл бою баланы багат, чоңойтот, ошон үчүн эң чоң сыйга татыктуу болуш керек. Ата-энеге акырайып кароо, кыйкыруу, ага үтүрөйүү, коркутуу, таарынуу, ушундай нерсе такыр болбош керек да. Мына биздин коомдо ушундай болуп калды. Барган сайын жанагындай улуу экен ай, кичүү экен ай, начальник экен ай деген жок да. Мисалы начальник бир аз урушуп койсо эле качып кетип калат да, жумушуңду таштап. Анан дагы башка жумушка барат, анан башка жумушта деле ошол. Мен мисалы бир илгери стройата иштегенбиз да, жаш кезимде. Анан кийин биздин бир мастер бар эле, өзбек, анан кийин прораб бар эле, ал да өзбек да. Анан прораб мастерден жашыраак. Анан кийин келип алып эртең менен мастерди байкушту аябай тим эле энесин, аталарын дагы башкаларын баарын аралаштырып аябай сөкчүлөп, орусчалап, өзбекчелеп туруп. Анан жана мастер үчтеп башын салып эле тура берет да. Эч бир үн чыкпай. Анан кийин тиги кетип калат да прораб. Анан кийин биз да урушабыз да, сен эмне бизди кайра убара кыласың? Неге сен жакшылап карабайсың бизди? Мына муну кайра бузушат десек, силер айткан укуңар жок дейт. Сен жанагы айтпадыңыз? Ол деген прораб дейт да. Анан ошол жерден аябай көрүнөт да, ошо мамилени үйрөткөн да. Могу начальникке кандай мамиле болуш керек. Мына биздикиндей жана дерский урушуп кетүү, жумушту таштап кетип калуу, революция, контрреволюция, ушу нерсе. Мисалы 1000 жылдап революция болгон биз 1000 жылдап. Албетте мындай залымдар да болгон эмес, залымдар. Биздин жана байларыбыз, падышаларыбыз да залым болгон эмес чынында. Ал жана жомокто падыша байлардын баары жаман, байлардын баары зөкүр, залим кыла берген да. Романдарда, жана коммунистический роман, большевиктердин романдарында. Чынында андай болгон эмес. Ошо 1000 жылдап бир да революция болгон эмес да. Муну уруу менен уруунун ортосунда жаңда кагышуулар, согушуулар болгон да.
Бирок кедей бай болуп эч качан согушканбыз. Бай кедейин карап турган, кедей байын угуп турган, ошо бири-бирин сыйлап турган, бөлүшүп турган, бир туугандык болуп турган да. Мындан мына мисалы бизде динде аябай катуу үйрөтөт бир туугандыкты. Ошо бир тууган бол, эң негизи бир тууган бол. Бәрің бір туғансың, бәрің бір адамның баласысың, жақсы мәміледе болғыла, қарап тұрғыла, күйіп тұрғыла, сыйлап тұрғыла, урматтағыла, ұрышпағыла, талашпағыла, ұрышсаңа 3 күн ішінде жарашып қалғыла. Мына ошол тәрбие жоқтығынан атасын да сыйлап алды, атасын да. Ана Иван не знающий родства деп койчу эле. Ошо өзүнүн атасын таанып алган Иван сыяктуу бизде да атам экен ай, бул мени көп жыл бою баккан экен ай, ушул мени бул дүйнөгө алып келген экен ай деген жок болуп барат. Атаң эч ким эмес. Атасын тойго чакырбай койгон. Мисалы, мынагу Курманбек деген эпоста, ошо Курманбек деген эпоста жана биз айтып жатабыз, Курманбекти атасы каргап салган, атасы жаман болгон, чынында андай болгон эмес. Атасы жакшы киши болгон, Тейит деген хан болгон. Аябай адамдар сыйлаган хан болгон. Анан Курманбек атасын сыйлап алган да. Атасы менен учурашпай, атасы менен көрүшпөй, анан ат керек болгондо ат сурап, анан ата каргайт да. Анзас кезип ар ким менен урушуп кеткен, барып бак бурчун менен урушкан, барып калмактар менен урушкан. Ошондой болгондо өзүнчө налог салып, анан кийин ат керек болгондо ат сурайт да. Бербей коет ат. Анан каргайт да. Анткени учурашпай болгон. Анан тоюна атасын чакырып болгондо, мен мына бул жерден элдин бүт баары айтат да, биз батырды сен жамандоо. Жок, биз жерден мен жамандоо жок. Бу жерде эпос өзү ошондой айтылып турат. Анткени Курманбек үйлөнүп туруп атасын чакырып тойго. Алтын сарай салып, үй салып туруп атасын чакырып, башка жана досторун чакырып, анан атасын чакырып, анан албетте атасы аябай катуу капа болуп, анан ушундай болду. Анан мына ушу азыр биздин коомдо ушундай нерсе аябай көп да. Атаң жөнөкөй эле бир башка бир кишидей да. Үйлөнсө сурабайт атасын, ай ата мен мунуга үйлөнсөм болобу? Апаке мен ушуга үйлөнсөм болобу? Жок. Мына бизде ата менен эненин укугу бар эле илгертен. Ошо өздөрү караштырып анан үйлөчү да. Биринчи жолу үйлөнгөндө баланы, кичинекей жаш баланы ошо ата эне үйлөндүрчү да. Анан кийин о байыгандан кийин анан кийин өзүң алып ал да кийин. Биринчисинде алып, анан кийин келинди кызмат кылдырып, жакшы келин алып келип, ошо ата энени жакшы кызмат кылып, жакшы караш, ошо баланын милдети, чында шариятта да ошондой. Анан кыргыздын салтында да ошондой катуу чоң милдет болгон да. Ата энени терең урматтап, сыйлап, тилин алып, ал эмес агазынын тилин алган да, агазынын тилин алган. Ушундай атасындай сыйлаган агазын, улуу агазын. Анан кийин ошо муну өткөндө бир дуңгам менен сүйлөшүп отурсам, айтып отурбуз да, илгери агазы эле чечип койчу ушу, жана инизинин кызын кимге бергенди же үйлөндүргөндү агазы эле чечип койчу десем, айтат, бизде азыр деле ошондой дейт. Бизде азыр деле ошондой дейт. Агазын тилин албаган аябай жаман дейт бизде. Аябай жаман көрүнүш дейт да. Агазын тилин албаган. Бизде дейт агазы атасындай дейт. Агазы улуу агазы. Анан тартип дейт, бүт баары угат, бүт баары кеңешет, бүт баары бир кишидей. Мына чындап эле карап көрсөң, баары бир кишидей. Жаңжал жок, уруш жок. Мына бизде өзү үйлөнөсүң, анан кийин ажырашасың, үйлөнөсүң, кайра ажырашасың. Анан эч ким бири-бирин сыйлап койбой, карап койбой. Мына бир жерден мындай болуп атат. Кудага бүт тайкелери барат дейт. Анан кийин элдердин баары таң калып тур, бул кандайча тайкелер, өзүнүн акелери жокпу, агалары. Көрсө толтур агалары, акелери бар. Алардын бирин да чакырбай, бүт тайкелерин жыйнап алып, тайкелери бираз мындай колунда барыракпы. Анан акесинин, атасынын туугандарын чакырбай, бүт тайларын чакырып алып да.
Кудага барганга. Ал туура эмес да. Кудага барганда мына эң атасынын жакындары баш керек да. Эгерде ошо атасынын үйүнөн бир атасынын агалары бар болсо, жыйынылары болсо, ошо үйүнөн да башка бирөө да улуу балдары бирөө. Мына ушундай эле салт. Ошол бир туугандыкты өрчүтүү, бир туугандыкты сактоо, бир тууганга кароо, күйүү. Мисалы тай деген бул апасынын туугандары да. Андай мен мисалы биз бир тойго бир кудаларды тосконго чакырды. Анан кудалар келиптир, келсе 10-чу аял келиптир, бир эркек келиптир да. Бүт кагыраган аялда бир эркек, анысы да сүйлөбөйт экен. Биз мындай да айтсак да сүйлөбөйт, мындай да айтсак сүйлөбөйт. Ошо башын ийгеп коюлуп отурат, жаш эле, бир 45-терде анан сүйлөбөйт да. Анан 10-чу аял келиптир да, кудалыкка. Мына ошондой көрүнүш да, ушу кантип ушу туура болот да, эч бир туура эмес бул. Мына мисалы үйлөнгөндө ушул жерден көрүнөт да сый. Мисалы 4 жаш келин бала, анан кийин 2 дозу да болгон. Аерде Кыргызстан мындай такыр жок болгон эмес. 2 дозу да коет, ошо 18-19-дагы төртөө төрдө отурат да. Аксакалдар паста, ата-эне эшиктин алдында, анан төртөө төрдө отурат да. Бул каяктагы сый, бул каяктагы салт, каяктагы урмат, бул орустун салты да. Орустун салтында ошо аялды падыша кылып, аны көкөлөтүп, төргө отуруп, акыры ошо аялды башкартып алат да. Кыргыздын салтында келинди көргөзгөн ал эмес. Мына 1 ай бою, 40 күн бою көргөзсөңүз, той бүтүп, эл тарап кеткиче эч ким көргөн эмес да. Мына ошол нерсе бизде такыр ошо алакалар туура эмес болот да. Үй бүлөдөгү алакаларды айтпадыңыз багай. Сиз жогоруда эми ушул ата менен эне балдарынын эң чоң көңүл буруусуна, сыйлоосуна татыктуу экен да. Ал эми азыркы биздин коомубузда ушундай түшүнүк бар болуп калды. Ата эне жөн гана баягы камсыздоочу машина сыяктуу эле кабыл алып калдык да. Анан кийин сиз жогоруда айттыңыз, ушул ата энеси тандап берет жубайларды депчи. Ушул дагы бизде өтө калып баратат да. Анан мүмкүн ушул кылымдардан кылымга ушул ыкма эффективдүү жыйынтыгын бергендиги үчүн биздин ата бабалар колдонуп келген дагы биз жакынкы аралыкта эле ушул туура эмес багытта кетип атабыз. Азыр баары батышты карап алып, мына цивилизация болот. Мына цивилизация болгон жерде 500 ажырашуу, 500%. 5 жолу үйлөнүп, 5 жолу ажырашат. Биз бул кимди ээрчип баратабыз биз? Мына ата бабасына ажырашуу болгон эмес. Көрбөй эле үйлөнгөн, көрбөй, карабай, көрбөй эле үйлөнгөн. Барып сурайт, кандай экен, жакшы экен. Болду андай болсо үйлөнөт. Болду анда куда түшөбүз. Азыр мына үйлөнөт, эртесин ажырашат, бир жумадан ажырашат, бир айдан ажырашат да. Себебинде ата-эне жок бул жерде. Ата-эне конок эле, үйдө конок болгондо да кызматчы конок да. Ошо келип сен алып келген келинди, анан кийин ошонун подружкаларын, анан кийин өзүңдүн алкаш досторуңду тозуп, ошолорго бүт акчасын коротуп, карызга батып кала турган эле бир нерсе болуп калды. Ата-эне. Мына ошондой пайгамбарыбыз айткан, кыямат жакындаганда эне өзүнө кожоюн төлөйт деп. Ошо өзүнүн энесин күңдөй көрөт да. Кожоюн эмес, ошо бала кожоюн да. Кыз кожоюн, бала кожоюн. Бул деген үй бүлөдөгү мамилелердин бузулушу. Мынакей кадырман теле көрүүчүлөр, биз мамиле жөнүндө, өзгөчө үй бүлөдөгү мамиле жөнүндө маектешип жатабыз. Экрандагы телефон номерлерине чалып, же болбосо СМС жиберсеңиздер, биз сөзсүз түз эфирден жаңыртмакчыбыз. Бир нече көз ирмемден кийин биз кайрадан маегибизди улай бермекчибиз. Үй бүлөдө негизги көзгө урунчу нерсе бул үй бүлөнүн ичиндеги мүчөлөрдүн мамилелери. Ушул мамилелер кандай болуш керек? Мына ушул жөнүндө биз бүгүн маектешип жатабыз. Анда эмесе агай, ушул жогоруда айттык, ата-эненин мамилеге, эң жакшы мамилеге татыктуулугу жөнүндө. Ал эми андан кийин ата-эненин дагы үй бүлө мүчөлөрүнө жасаган мамилеси кандай болуш керек? Мисалы ата-эне
өтө жоопкер да. Ошо бала чоңойгончо, бала үйлөнгөнчө, бала өзүнчө үй бүлө куруп кеткече ата-эне жоопкер. Мына чынында тилекке каршы ата-эне да баланы көп ойлобой калды. Мисалы, мынау социализмдеги арак деген балекет ошо күндө мас, күндө той, күндө жыргал деп отуруп, балдар кыздар чекеге калып калды. Кечиресиз агай, бизде байланышта замандашыбыз бар экен, суроосун угуп, андан кийин маек үстү уласак. Угуп атабыз сизди. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах баракату. Айта бериңиз сурооңузду. Мен суроом мындай да, могу ушу 2014 жылы, 2014-2015 жылы ушу үйлөнүү боюнча кыргыздарда статистика боюнча 88% ажырашыптыр да, кайра. 2 жылдын ичинде. Ошондо ушу көбүнчө өзүм угуп атам да, ушу мен кызымды кыйнап коюпсуңар, кызымды уй саадырап келсиңер деп, мен Ош базардан эле бир 2 айылдан уктум, ошо сатуучу экен, ушу армандарын айтып калышты да. Ушу кайненелердин келишүүсү боюнча мен уй сайды келсиңер, саадырап келсиңер, мен кызымды 5-күнү, анан 6-күнү алып кетип туралмын. Неге десе, мен эс алдырып турушум керек кызымды. Анан ушу эме уйду биз жок болсок деле, ушу уйду деле күйөөсү экөө саап жемек, ичмек да сүтүн. Десем, учукпай калат дейт. Ушуларга кандай кыргыз элине ой жүгүртүңүздү айтып койсоңуз, ушу кайненелердин келишүүсү боюнча, кыз жактын бир туугандары келишүүсү боюнча, ушу 88% мен статистикадан уктум да. Ушу ишеним телефону бар статистикада. Өздөрү таң алышып атат да, ушу кыз келиндери сиз айткандай эмеге ак кыямат жакындаганда эркекте чай кайнатып күтүп калат экен, анан кийин аялым, анан кийин жанагы эркектердин төрөй турган эле эмеси калат экен да, аянт эле. Ансандай ушуну кичпейитке кеңирээк түшүндүрүп койсоңуз. Рахмат. Аллах разы болсун. Рахмат. Чынында бул проблемада аябай көбөйүп баратат. Мисалы, азыр мындай өнөрдө бар экен да. Кудагы биз мына кызыбызга 2 комната квартира алып койдук, же 3 комната квартира алып койдук. Мына ачкычы, ушу тойдон кийин эле көчүрүп барып койсоңуздар деп. Анан кийин кудалар келип, куда рахмат деп туруп, анан баласын приватизациялап берип коет экен. Мына мен жакында бирөө айтат, баланын атасынын өзүнүн вилласы бар дейт. Анан куда келип, жана тойдо ачкычты берип, анан ушу бүгүн эле көчүрүп барып койсоңор деп айтса, рахмат деп аны көчүрүп барып койот. Анан кийин эми үйдө кызмат кылган келин менен бала жок да, өзүнүн жээнтерин чакырып алган да, 2-3. Мына ушундай бир акмак болуп калды. Келип келиндин кызматын көрөйүн, баламдын кызматын көрөйүн деген убакта келет экен да, кызы баланы ошо кызга кул кылып берип коет экен да. Бары ошо сен ошону багасың, ошонун үйүндө жашайсың деп. Ошо кыздын үйүндө жашайт экен да, атасы ачкычын берип коет. Анан кийин жанагы айтып аткандай бирөөлөр айтат дейт, силердин үйүңөрдө жумуш көп да. Анан мен кызымды аны үчүн чоңойткон эмесмин деп. Анан кызын эмне үчүн чоңойтты? Бирөө баксын деп чоңойту кызын. Мына ошондой эң бир туура эмес мамиле. Мисалы, кызды биз бергенде төбөлүккө беребиз. Мына барда ошол үйдө көнүп кет, ошол үйдө жашап кет, ошол үйдө бүлө болуп кет. Бизге кайрылба, бизге келбе, эч нерсең алып келбе. Аяктан ташыба, кайра бияктан ташы. Мына ошол салт бар эле, эреже. Мына бизде тилекке каршы ошол эреже жок болду да. Анан кийин мисалы ойлойт экен да, бул кайнене кыйнайт деп. Жок, кайнене деген кайнене өзүнүн акызын алып атат. Бир нече жыл кызмат кылдырат. Ошо жана апкаткадан өткөрөт дегендей, бираз ошо кызмат кылдырат, баласына көндүрөт, анан кийин бөлүп коет да, анан кийинки баласын үйлөндүрөт да. Анан бул жерде эч кандай
эме болбош керек. Сен минтип койдурдуң, уй садыртып койдупсуң, чай кайнатып коюпсуң деп. Мисалы мына азыр кыздарды ошо такыр тарбиялабагандыктан кээ бир келиндер барат экенде өзүнө эле оокат жасап алып, жеңилин дагы жумуртка куруп туруп, анан кийин жеп атып да кайра өзүнүн комнатасына келип чыкпайт экен да. Мына ошондой мамиле болот. Жок, андай болбойт. Мына келин деген бир жерге келгенден кийин ошо келген жеринде прописка болуш керек да. Катуу аракет кылып, бүт баарына жагынып, бүт баары менен тил табышып, ушундай катуу аракет кылыш керек. Анан кийин өз киши болуп калышат да. А башынан баштап жанагындай келип өзүнүн эрежесин кое бергенден кийин, өзүнүн салтын кое бергенден кийин, анан кийин аңзас кеңесип 2 күндө эле күйөө баласынын үйүнө барып алат. Күндө бара берет. Күндө ар нерсени сүйлөй берет, анан кийин ажырашып кетет да. Мына ошол себептен ажырашат. Ким кызын эгерде аяза, анда кызы күйөөсүз калат да. Мына мунугу өзгөчө күйөө менен болгон мамилени аябай үйрөтүш керек. Күйөө менен күйөөдү аябай катуу сыйлаш керек. Мына кыз барган жеринде күйөөдү, анан ошонун ата-энесин аябай катуу сыйлаш керек. Туугандарын. Ошону аябай жакшы үйрөтүш керек кызга. Бизди сыйлабай эле кой, айланайын. Бизди сыйлабай эле кой, жетет. Ошо барган жериңде бактылуу болуп кетсең эле, ошолорду катуу сыйла. Ошо кайната кайненеңди катуу сыйла, ошол сага ата-эне, ошондон бары, мындан ары. Ошол сенин үйүң. Бул эмес, бул жерди унут. Бул үй болду, сеники эмес бул. Кыз деген 18ге чейин ошо атасынын энесинде 18-де кеч, ага чейин эле. Илгер 16-сында эле карада болуп калчу. Ошого чейин эле конок. Кыз. Мына өзүңдүн үйүңдө конок болсоң мейли. Анан бирок бирөөнүн үйүндө эч кандай конок эмес да. Барганда аябай катуу кызмат кылыш керек. Бүт тилин алыш керек. Кайната кайненен. Албетте эми азыркы кайната кайненелер да чынында нормага жооп бербей калды. Чынында кайненелер өзгөчө. Анткени алар азыркы кайненелер да көбү качып кеткен да. Кайната кайненеден качып кеткен. Анан мына эми акырындап барып ошо деградация деп коет, жана коомдун бузулушу, ошол тартиптин жоголушу, кайненелер келинди башкара албай, тил өтпөй, балдары тил албай, аялынын тилин алып кетип атат. Мына ошон үчүн үй бүлөлөр бузулат, назып айткандай. Үй бүлөлөр бузулат. Биз жана башында айттык, туура эмес мамиледен адамдар бактысыз болот. Сыйлай турган жерден сыйланыш керек, кызмат кылып жеринде кызмат кылыш керек. Мына ошондо бүт баары туура болот да. Мына буга окшогон мына азыркы суроо берген кишинин ушундай маселе аябай көбөйдү. Аябай көбөйдү. Оокат кылганды билбейт, кызмат кылганды билбейт, күйөө менен күндө урушат, күндө талашат. Мисалы өзүнүн атасы, энеси эч качан бир мындай жыргатканда эле кийим алып бербеген келин келип алып, эмнеге алып бербейсиң? Эмнеге мага мындай кийим алып бербейсиң? Эмнеге тындай кийим алып бербейсиң? Андай эмес. Ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша алып бериши мүмкүн да. Анан бирок мына мисалы Кыргызда биз чынында калың аябай жакшы болот бизде калың. Калың мына 60 миң, 100 миң, 150 миң сом болот. Бул аябай чоң калың да. Аябай чоң белек. Буну мисалы бир ушу жакшы кийиндирип койсо кызды 5-6 жыл кереги жок жаңы кийим алып берип. Ошо бир 100 миң тегерине кийим алып берсе, атасы эч качан мындай кийим алып бербейт. Бул азыркы жанагы байлар, жана күртөйлөр алып бериши мүмкүн. А бирок чынында калктын негизги саны мисалы 95% кызына 100 миң сомго кийим алып бербейт. Мына бирок күйөө бала алып берип атат да. Калың деген мына ошол подарка. Күйөө бала алып берет. Ошон үчүн күйөө баланы сыйлаш керек. Бизде замандашыбыз байланышта экен, агай суроосун уксак, андан кийин маегибизди улайбыз. Биз сизди угатабыз, сүйлөй бериңиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сурооңузду беребиз. Могу систем кыргыз эли боюнча кылып аткан эмгектериңизде көрүп келатабыз, угуп келатабыз. Үйсүзгө, уйсузга уй кылып, канча көптөн чоң кызмат кылып келдиңиз.
Дагы буюрса, Кыргызстанды түрө кыдырып, могул жогорку окуу, орто окуу жайларын, мектеп окуу жайларындагы мектептерде көптөгөн лекцияларды өтүп келе атасыз. Рахмат, Алла разы болсун. Анан ушудан кандай эффект болуп атат? Ошо жөнүндө айта кетсеңиз. Аллах разы болсун. Сиздин ишмердүүлүгүңүзгө байланыштуу суроо экен. Чында тема боюнча эме чыгарыр, эми Алла разы болсун, жакшы болуш аста-аста дейт да. Чында иманга келип атат жаштар. Мисалы, мечиттерде 95-98% жаштар болуп атканы бул иманга келип атканын белгиси. Мисалы, жаш кыздар кийимин, узун кийим кийип жолго салынып жүрүп, анан 50-деги, 60-дагы аялдар мода кийип, чачын кыркып, төшүн ачып, куйруктарын ачып жүрүп атат тилекке каршы. Эффект бар дейбиз да. Бирок албетте бул аз. Чынында бүт коом ошол жаштарды тарбиялоого күчүн жумшаш керек, баары биригелешип иштеш керек ошонун негизинде. Мисалы, бизде бир нерсе айтсаң эле, эми баары эле бузулуп кетиптирби? Баары эле аракеш болуп кетиптирби? Дей берет да. Жок, бир эле киши бузулса, бүт коом чуу көтөрүш керек да. Кокуу ушундай болуп кетти деп. Жакшылык канча көп болсо деле, ал ошо боло турган нерсе, ага анча деле жанагындай көп кубанбаш керек да. Чынында коомдо жанагындай жаман, жат нерселер көбөйүп атат, бирок жаштардын оңолгонунда көбөйүп атат. Жарымызы түз жолго кетип баратат, жарымызы кыйшык жол менен кетип баратат. Иншалла Аллах хидаят берсе, дагы бир нече коом керек, бир нече муун керек. Ошо оңолуп кетишине, анан иншалла оңолуп кетет деген ниеттебиз да. Агай, жогоруда замандашыбыз айтпады, ушинтип 2 жылдын аралыгында баш кошкон жубайлар 88% кайрадан ажырашыптыр деп. Жанан ажырашуунун негизги себеби эмнеде деп ойлойсуз? Жана ошол алдын алууга кандай иш аракеттерди дагы жүргүзүшүбүз керек ушул ажырашуу маселесинде? Эң негизги, мисалы, бизде үй бүлөлүк тарбия жок да. Үй бүлөлүк тарбия жок. Ата-эне үлгү көргөзбөйт. Ата-эне тескерисинче, жанагы айттыгы, теле көрүүчү айттыгы, апалары кийлигишет, апалары эмне үчүн иштейсиң дейт, апалары 5-6 күн алып кетем дейт деп. Мына ошол нерсе жана коомдо үй бүлөлүк тарбия, үй бүлөлүк түшүнүк жок болот да. Чоң эле аял, чоң эле эркек такыр билбейт да, келиндин орду эмне, өзүнүн кызы орду эмне экенин билбейт. Бүт чаташтырып алган да. Бүт чаташтырып алган. Мисалы, келинин кайнатадай сыйлап, күйөө баласын келиндей сыйлагандар бар. Бүт огушкан да. Келинине эч нерсе айта албайт да, күйөө баласына сен эмнеге тигилтпейсиң, сен эмне мынтпейсиң деп айтат да. Тескерисинче андай болбош керек эле. Тескерисинче күйөө бала эң чоң сыйда болуп, күйөө бала жанагындай сый мамиледе болуш, алыс болуш керек. Көрүнбөш керек. Кайната, кайнене күйөө баланыкына көрүнбөш керек. Күйөө бала кайната, кайнененикине көрүнбөш керек. Чанда эле барыш керек. Кыз өзүнүн үйүнө бара бербеш керек, чанда эле барыш керек. Эмесе сый кетип калат. Келин бара берет, артынан күйөө бала бара берет, анан күндө бара берет, экөө уруша берет, баары катыша берет, анан эч кандай сый калбайт да. Кайнене менен күйөө баланын ортосунда, кайнене менен келиндин ортосунда эч кандай сый калбайт. Мына ошол нерсени бизде жок болот эң негизи. Бизде замандашыбыз түз эфирибизге чыгыптыр, суроосун угуп, андан кийин маегибиз болсо угатабыз сизди. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Устазга суроо берейин дедим эле, ошо ажырашуу талак маселеси жөнүндөчү. Ошо Аллахтан ошо талакты да эркек адамга берген даба, оңой менен ажырашуу болбосун деп, ошо эркек адам бекем депчи. Эми азыркы убакта кичине нерсеге эле аял сөз укпаса деле кет деп 3 жолу талак берип коюп, кийин өкүм калышып атат да. Кичине нерсе үчүн эле аялым кет деп талак берип атат. Ушуну да бир эме кылса болот да. Жеңил ойлукка салып эле, ачуу калтырып эле талак менен ойнобош керек да. Ошо жеңил нерсеге эле талак берип атат да.
туура. Ошону айтайын дедим. Рахмат, Алла разы болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Чынында оюнчук эмес да. Талак деген сөз үй бүлөнү бузуу деген сөз. Бул эң бир жанагындай өтө чегинен чыккан убакта эле талак берилиши керек да. Чегинен чыккан убакта, мисалы, такыр кайната кайнезин сыйлабай, мисалы, баланын же такыр күйөөнүн тилин албай, өз билгенин кылып, каалаганда кетип калып, каалаганда келип калып, үйүнүн баарын берип салып, тил албай эле өзүнчө эле кредит алып алып, үйдү коюп, мисалы, ошондой бир маселелер болгондо, жанагындай жашоо туура жүрбөй калганда, анда ошондой убакта талак берилет, анда ажырашуу деген сөз да, анда үй бүлөнү бузуш керек да. Бул жанагындай эң бир мажбур болгондо эркек киши эч айла калбаганда. Чара калбай калганда бузат да. Анткени мындан ары жашоо мүмкүн эмес да. Келсең үйүңдө аялың жок, оокатың жок, балдарың багылбаган, каралбаган, аялың 4 күнүнө жүрүп алган, 1 ай, 2 ай, 3 ай. Ана ошондой убакта кой десең, айтсаң болбосо, ай десең болбосо, ай оокат жүрбөй калды десең болбосо, сен күндө ачкасың, күндө өзүң оокатыңды өзүң биширип, балдардын кийимин өзүң жууп, мына ошол убакта анда жанагындай үй бүлөнү бузса болот да. Анан башка убакта эч кандай бул деген сөз оңой сөз эмес. Келип алып, талактап алып, анан эртесин кайра жашаган бул зина болуп калат анда. Бул эч качан мындай нерсеге жол берилбеш керек. Буну адамдар жакшы билиш керек. Мына биз жана айттык, үй бүлө деген өтө маанилүү нерсени биздин жаштар билбей калды. Мисалы, мына кыз кишилер өзү эле кетип кала берет да. Эч нерседен эч нерсе жок эле кетип калат. Анан кийин карасаң, атасыныкына, энесиникине батпайт. Анан карасаң, бага турган киши жок. Анан эмне кылып атат? Анан барып денесин сатып, оокат кылып жүрөт. Мына үй бүлө деген эмне? Үй бүлө деген кыз үчүн өтө маанилүүрөөк да. Эркектен да маанилүүрөөк кыз үчүн. Анткени эркек киши ата энесинин ордун ээлеп атат. Мисалы, 18-ге чейин кыз кишини ата эне бакса, ошол эркек күйөө ата эненин ордун ээлеп атат да, ошол багып атат. Вазифасын мойнуна алат да. Кийиндирүү, оокаттандыруу, аны эркелетүү, аны көңүлүн ачуу, аны карап туруу, ооруза больницага алып баруу, бүт баары күйөөдүн мойнуна өтүп атат да. Анан ошон үчүн ошону күйөөдү бириндей сыйлаш керек. Мына Кыргызда эркектин бири энеси, аялдын бири күйөөсү дейт. Ошо күйөөнү аябай катуу сыйлаш. Анан жабышыш керек. Такыр кетпей тургандай болуп. Бизде замандашыбыз байланышта экен, суроосун уксак. Угатабыз сизди, кадырман теле көрүүчү. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Азыр мынау ажырашуунун көптүгү ыймансыздыктан. Пайгамбарыбыз айтып кеткен, коом оңолмайды, ыйман оңолмайынча коом оңолбойт деп. Баардыгы ошо ыймансыздыктын кесепетинен деп баардыгы. Анан ошо кыздын ата энеси ошол кызын бергенден кийин жийлешүүсү көп да, неме улам жийлеше берет. Анан ошонун менесинен бири-бирине келишпестик пайда болот да, анан ажырашуу пайда болот. Мына ошол качан ыйман оңолса, ажырашуу аз болот. Аллах разы болсун. Ушул агай жогоруда айтып атпайсызбы, ажырашуу көп болот деп, жана ажырашуунун дагы бир себептеринен бири бул ошол үйлөнүп жаткан эркектин, турмушка чыгып жаткан кыздын ата энесинен, коомдон, молдокеден үй бүлө жөнүндө жеткиликтүү түшүнүк албагандыгы болсо керек. Анан азыркы учурда коомубузда дагы талкуу болуп атпайбы? Ушинтип баягы мамлекеттик каттоодон үй бүлө катары өтмөйүнчө, молдо нике кыйса 3 жылдан 5 жылга чейин ага баягы түрмөгө отургузабыз деген дагы бир демилгелер көтөрүлүп атат. Ушул жерде мүмкүн ажырашууларга ушул үй бүлө түшүнүгү жакшы жетпей жаткандыгы да болушу мүмкүнбү? Анан кийин молдокелерибиз дагы жакшыраак аракет кылышы керекпи? Өзү молдо деген, мисалы, мындай да, мен молдонун ролун түшүндүрүп берейин деп атам да. Молдо керек болсо, мына коркутуп атат да, молдону соттойбуз деп. Керек болсо молдонун кереги да жок. Нике кылганга молдонун да кереги жок. Жаназага да керек жок, керек болсо молдонун. Ар бир мусулман киши нике кылганды билиш керек. Ар бир мусулман киши жаназа окуганды билиш керек. Молдо эмнеге керек? Молдо адамдарды дин үйрөтүш үчүн, жашоону үйрөтүш үчүн керек. Молдо адамдарды тарбиялаш үчүн керек. Сабак бериш үчүн, сабатын жоюш үчүн керек.
Молла деген илимдүү адам деген сөз. Мугалим деген сөз, мындай айтканда. Ал жерге молдонун да кереги жок. Мынау 2-3 депутат жана батыштын эмесин грантын жеген депутаттар, ошонун акчасы менен депутаттыкка өткөндөр. Ошо биздин кыргызга кыянат кылып атат да. Өткөндө жанагы Турсунбек Акун деген кыянатчы. Жанагы Алла качууну токтотканда, чынында Алла качуу кыргыздын салты болуп калган. Андан башка салт болбойт. Мына азыр 25ке чыкканда эле күбө жок жүрү, 30ка чыкканда эле күбө жок жүрү. Эмне десең эч ким жакпайт. Конечно жакпайт. Анан ошо Аллага качып барып, анан жакшынакай эле бактылуу жашаган биздин бүт ата-энелерибиз эле баары Аллага качып эле жакшынакай жашаган да. Аллага качканда эч ким зордотпайт. Аллага качканда Аллага качып барат, анан кийин баары суранат, айланайын бизге келин болчу, айланайын бизге үй бүлө болчу, кемпирлер алдыңа жатат. Эмне үчүн эркектердин алдына жатпайт? Бул сый чында. Ошентип эле келип, анан кийин кыз макул болгондо тияктан чакырып ата-энесин келгиле деп, бирөөлөрүн жиберчи. Жеңелери, агалары бар. Анан көрөт, барса үй жакшынакай эле. Адамдар жанагы кудалар жакшынакай эле. Анан кийин айтат, ай жакшынакай эле, кой кызым кала бер. Эми болду эми. Мындан жакшы жөр жок. Анан алкаш болсо алып кетип кал. Барсаң баары алкоголик, үй чатыр жыртык, кандай болсо алып кетип кал. Эч ким эми мына коркутат, молдону соттойсуз. Мен молдолорго айтам. Эй молдолор, урматтуу молдолор, силер баргыла да атасына энесине үйрөткүлө. Мына миннача никени кыясың деп. Мына шарты 2 жаштан суралат да, мына күбөнүн көзүнчө. Сен буну күбөлүк алдыңбы? Сен буну аялдык алдыңбы? Мына болду. Экөөтөң макул болсо бүт никах кылды. Молдонун деле кереги жок. Молдо ошо үйрөтүп коюп туруп, анан кийин жанагы подаркасын алып кетерсиң да. Бизде замандашыбыз түз эфирде экен. Угуп атабыз сиздин сурооңузду. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум ажеке. Алейкум ассалам. Сурооңузду бере бериңиз. Дават жөнүндө кичине маалымат бере кетсеңиз, кантип даватка чыксак болот? Рахмат. Даватка мешитке барсаңар, ар бир мешитте даватчылар бар. Ар бир мешитте даватчылар бар. Ар бир намаздан кийин эле даватка чакырып алат. Келгиле 3 күнгө чыкка деп. Ошо мешитке барсаңар эле табасыңар да, даватчы. Бүт мешиттерде даватчылар бар азыр. Агай анан өздөрү эле чакырып алат. Ар бир намаздан кийин чакырып алат. Жанагы маселе боюнча, мисалы үчүн бул түздөн түз эле 2-чи, 3-чү аялды алууга тоскоол болуп жатпайбы? Албетте бул мыйзамга каршы болсо дагы, ошол учурда ал ЗАГСтан өтмөйүнчө нике кыйылбасын деген мыйзамдын демилгесин көтөрүп атышат да долбоорун. Анан ушул жерде да кандай болуп калат? Мисалы үчүн мамлекет тарабынан 2-чи нике көлүгү берилбейт. Ал эми биздин коомдо 2-чи, 3-чү аялы бар азаматтарыбыз көп эле да. Ушул жагдайда кандай болот? Бизде мындай болот, мисалы могу колонизаторлордун закону боюнча 2-чи, 3-чү жолу үйлөнсө бүт баарын камайбыз деп менен уголовный статьяларды койгон. Чынында ал закон иштебейт деле. Мисалы мына гражданский брак деген бар да. Аялың туруп бияқта, дагы бирөө менен ойноштук кылып жашап атсаң аны менен. Аны ошодон балалуу болуп, бир квартиралуу алып, аны менен ойноштук кылып жашап атсаң, эч ким унчукпайт да. Анан берден молдо нике кылып койсо эле, окуу деп кыйкырып атат да. Айырмасы эле ошо берден молдо нике кылып койгон. А тияктан зина кылып жашап атат. Мына айтканда бузукулук кылып. Ошо бузукулуктан бала туулат, эч ким унчукпайт. Мисалы мына жигит менен кыз никеси жок жашап атат. Боюна бүтүп атат, аборт кылдырып атат, алдап таштап кетип атат, азыр өлүп атат, уксус ичип өлүп атат. Эч ким унчукпайт да. Эмне үчүн мына 2 депутат ушул жерден унчукпайт? Чыкпайбы? Мына бу жерден жанагы алдап кеткен жигиттерди соттогула деп. Алдап кеткен жигиттерди соттош керек. Мына мисалы шариатта кызды ошо ким тийишсе, ошо кыз менен бузукулук жасаса, ошого 100 таяк урат жигитти. А эгерде ошол чоң киши болсо, аны таш бараңгат да. Себебинде да ал киши ошол кызды бузуп атат, ошол кыздын намызын тебелеп атат, ошол кыздын уруусунун намызын, ошол кыздын ата-энесинин намызын тебелеп атат. Ошол киши коомду бузуп атат да. Ошон үчүн таш бараңгат. Ошон үчүн коом буга катуу каршы чыгат. А бу жерде канча ойношук болуп атат, кыздарды денесин сатып атат, жанагындай бузук үйлөрдө жашайт, эч бир кыймылдап койбойт да. Анан кийин
kızların укуктарын молда бузат эмес да. Молда бу жерден эч кандай роль ойнойт. Эгерде экөө макул болбосо, молда эч качан кыя албайт. Бизде СМС билдирүү бар экен агай, сиздей аксакалдар көбөйсүн акыл айткан, Аллах ыраазы болсун дейт. Эми ушул дагы бир үй бүлөнүн бузулушунун себептери дагы бул сабырсыздык болсо керек агай. Кандай дейсиз? Сабырсыздык эле эмес, бу жерде жанагындай тарбия да, тарбия. Турмушка чында турмуш оңой эмес да, турмуш өтө кыйын. Кээде ачка каласың, кээде жетпейт, кээде жанагындай нервный болуп күйөөң уруп коет, кээде аялың тура эмес иш кылып коет, анан ошондой эле деп эле кыйкырып эле ажырашып берсе, анда эч ким жашай алмайт да. Анан ошого биз жакшы тарбиялаш керек. Үй бүлө тарбиясы катуу болуш керек. Анан кийин жанагындай сабырдуулук, чыдамкайлык, көтөрүмдүүлүк, түшүнүктүүлүк, адамгерчилик, боорукерлик, мээримдүүлүк сөзсүз түрдө болуш керек. Боорукер болуш керек, аяш керек бири-бирин. Мисалы мына ошол боорукерлик такыр жок болуп барат да, адамгерчилик жок болуп барат. Бизде замандашыбыз суроо бергенде түз эфирге чыгыптыр, угуп атабыз сизди. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Биринчи ошо ыраазычылыгым бар эле, экинчи сунушум бар эле. Ошо кыргыз элистен Аллах ыраазы болсун, биринчи, экинчи кыргыз эли ыраазы да. Мен ой жүгүртүүм боюнча элдер менен укканымды айтпайм, өз көзүм менен көргөнүмдү айтам да. Рахмат. Аны сизден ыраазы, ушу элдер чын айтканда тунук айтасыз, чындыкты айтасыз. Мен сизге кааларым ушу эч качан чарчабаңыз да. Ушу кыргыз элине пайдаңыз тийип эле, ушу Кудай сизге иман берип, күч кубат берди сизге. Ошо билимиңизди тереңдете бериңиз. Рахмат, Алла разы болсун. Экинчи сунушум бул ушу министр образованияда бир кандай ушу түшүнбөйт экенмин, ушу могу көп китептерди окугам да, үй бүлөнүн этикасы жана анын психологиясы деген. Өтө жакшы китеп. Ушул жер сөз мен кайра окуп тажабайм да. Ушул сиздин айткандарыңыздын баары ушуда бар да. Ушуда бар. Ушуну бир мектепке кандай десем, үй бүлөнү куруунун максаты же үй бүлө тууралуу бир сабакты киргизсе, ажырашуу бир 100% ишенем, бир азаят эле да. Шуну оюңуз кандай? Аллах разы болсун. Рахмат. Аллах разы болсун сизден Алла разы болсун. Мына ошо жанагы мындай да, азыр биздин мектепте талим берип атат, тарбия берип атат. Талим деген сөз илимдерди үйрөтүү деген сөз. Бул химия, физика, математика. А тарбия деген бул адам кылып чыгаруу. Ошону кантип ийгиликтүү жашайсың, кантип татыктуу жашайсың, кантип бактылуу болосуң. Мына ошол нерсеге үйрөтүү, ошол тарбия, көнүктүрүү ошого. Бир эле лекция окуп коюу, жанагындай бир нерсе айтып берип коюу эмес. Ошого көнүктүрүү, ошону үйрөтүү, ошону тегеренде көп иштерди аткаруу. Ошол нерсе биздин баланын мээзине сиңип, мүнөз болуп калыптанганча иш жүргүзүү, ошону тарбиялайт да. Ошо биз мына ата-эне баш болуп, ошону аябай үйрөтүш керек. Мисалы мына кээде эркек киши аялы менен анча-мынча жаңжал кылат да. Анан кийин бизде ушундай нерсе бар да, балдардын көзүн чагылбаш керек деп. Жок. Кээ бир нерсени балдар да көрүш керек, балдар үйрөнүш керек. Мисалы мына азыр көптөгөн эркектер аялына унчук албайт да. Аялына сөз айта албайт. Анан чыдай албай, чыдап жүрөт, анан кийин ажырашып кетип калат да. Жок, андай болуш керек. Айтыш керек. Айтышканда билиш керек. Ошону далилдеп бергенди билиш керек. Сен мына могуң туура эмес дегенди. Ошону мисалы ата-энеден үйрөнүш керек. Ата-эне мисалы туура эмес болгондо, ошол экөө жанагындай чечишип атканда, бала менен кыз ушуну көрүш керек. Мисалы какус-кукус деп коет да бизде. Анан какус-кукус кылып койсо, балдардын көзү жок. Ошону да билсин. Мисалы кыз киши деле көрсө айтат, мен деле апам деле урчу эмес беле, апам кетчү эмес эле го. Анан эркек киши деле, кээде атам какус-кукус болгондон кийин апам жакшы болуп калчу эле.
Анан ошо нерсе бул деле жашоо да, бул жашоо. Мисалы азыр биз коркобуз да, уруп койду, анан сабап койду деп, ажыраштырып койгон эң жаман. Бул мисалы жаман көргөндөн урган жок, бул тартипке келтириш үчүн ур да. Бизде байланышта замандашыбыз бар экен, суроосун уксак. Угуп атабыз сизди, кадырман теле көрүүчү. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Алейкум салам. Устаз, сизге Алла разы болсун, ушинтип акылдашатыбызды айтып атканданчы. Анан кийин могу бир көйгөйдү айтайын дедим эле. Могу тойго тийип ушу жашап аткандан кийин баланын энеси, кайнене аябай көп кийлигишет да. Келин анан кийин жакпай калса эле баласына кептир, мындай келин кереги жок депчи. А өзү мисалы динден кабар жок, ушундай бир мындай жайшылат ордуна жашагандай эле да. А келин ыймандуу, мисалы намаз окуйт. Эми кичине жер эле жакпай калса эле ошону кетир деп, анан баласы да энесинин сөзүнөн чыга албай, ушинтип кетиргендер көп ушундай окуя болот да. Ошол нерсе да өзүмдүн башыман өттү да. Анан кийин ушул нерсе кандай карыш керек да, ошо эме кандай десем, бала дагы энеси бир жагынан, экинчи жагынан аялы да. Бирок ошондо кимдин сөзүн угуш керек. Мисалы аялы күйөөм деп сыйлап атат, анан энесин сыйлап атат, бирок энеси сыйлабай эле келин мага мынтип койду, тигинтип койду деп жактырбай, балам кет, антпесең мен энеликтен кечтим дегендерди бар экен да. Анан айла жок, бала энесин кыя албай ушинтип ажырашуулар аябай көп болуп атат. Ошо Аллах разы болсун. Эми рахмат. Чынында бирок эненин акызы аябай чоң да. Эненин баласынын үстүндө акызы аябай чоң. Чынында эне байкуш аябай кыйынчылык менен алып жүргөн, анан аябай кыйынчылык менен төрөгөн, аябай кыйынчылык менен өстүргөн, канча жыл көтөрүп жүргөн, аябай кыйналган, ошо баланы аябай көп мээнет кылган да. Анын укугу бар эненин. Чоң укугу бар. Мисалы мына жаңы келген келинге караганда эненин укугу өтө чоң. Ошон үчүн укугу бар. Анан бирок жана кээ бир жанагындай жетесиз кайнене бар болот да, кээде. Анан ошолор келип жакшы болсо да кетире бергендер бар. Андан кийин жакшысын таба албай калат да өзү да. Ошондо кээ бир кайненелер бар, мисалы өздөрү келин болуп көрбөгөн кайненелер бар. Анан бирок келин келгенде ошо келинди тепкилей бермей, келинди кызгана бермей, келинди куугун тута бермей, базын төрмей, ушундайлар бар да. Ал туура эмес. Мисалы кайнене келинге келинди өзүнө кыз кылып алгандай мамиледе болушат да. Ошо өзүнө жакшынакай жардамчы, жакшынакай кызматчы, жакшынакай подружка, ошондой кылып алыш керек да. Анан болбосо кетирип бериш керек. Ошондойго жарабаза. Мисалы келин уккузу келбей жатса, келин тил алгысы келбей жатса, келин оңолгусу келбей жатса, анда жарабайт да. Анда кетиргенге укугу бар. Анан бирок жакшы кыз болсо, кайнененин тилинен чыкпай жатса, зыңгылдап чуркап жүрсө, анда кетирген ал туура эмес да. Агай, бизде замандашыбыз түз эфирде экен, суроосун кабыл алсак. Угуп атабыз сизди? Ооба. Сүйлөй бериңиз. Саламатсызбы? Шу менин бир суроом бар эле да. Бериңиз. Бул аял затын кантип сыйлаш керек, анын кантип кадырына жетиш керек? Аллах разы болсун, мынакей суроону алдык, агай. Аллах разы болсун. Амин. Мен жанагы мындан мурдагы суроого дагы бир аз кошумча айтайын деп, ошо жанагындай кызды берип атканда да ата-эне жакшылап караш керек да, жанагы кандай кайнене экен. Ошо кандай үй бүлө, кайната менен кайнене кандай. Анда эгерде алар жакшынакай кишилер болсо, анда коркпой эле бериш керек да. Анан көрсө ал мурда келиндерди кетирүүгө башка болгон, анда бербей коюш керек да. Анан мисалы мынау аялды кандай сыйлаш керек? Бизде аялды дайыма сыйлайбыз, мусулманчылыкта. Биз 18 чейин кызды эч бир кор кылбай багабыз. Ошо күйөөгө чыккыча аябай жакшынакай карайбыз, багабыз, аны тарбиялайбыз, урматтайбыз. Анан кийин 18ден 50ге чейин аны күйөөгө караш керек. Күйөөгө караш керек, багыш керек, кийиндириш керек, эркелетиш керек, көңүлүн ачыш керек, жакшынакай болуп үй бүлө болуп жашаш керек да, сыйлап, урматтап. Албетте жанында аял өзүнүн вазифасын жакшы аткарып, жакшынакай жүрүзө. Андан кийин 50ден кийин 90-100ге чыкканча, мисалы ошо өлгө чейин
балдары караш керек. Ошону бапестеп караш керек. Энени ошо балдары кичинекейде кантип караса дал ошондой караш керек. Мына ошону чыныгы сыйлоо деп айтат. Анан 8-мартта гүлө берип коюп, 60-ка чыкканда бир чапачка берип коюп, же бир сөйк алып берип коюп, бул сый эмес да. Сый деген мына ушундай дайыма сыйлаш керек. Бир эле күн эмес, дайыма. Ошо аялыңды аялдай, келинди келиндей, кызды кыздай, апаңды апаңдай, ошон кайненени кайненедей, өзүнүн деңгээлинде, өзүнүн жанагындай вазипасына жараша, өзүнүн ордуна жараша сый көргөзүш керек. Агай, мынакей биз сиз менен бүгүнкү эфирде ушул үй бүлөдөгү мамилелерди жиликтеп, болушунча көйгөйлөрдү үстүгө чыгарып, суунун үстүнө чыгарып дегендей, ушунун чечимдерин дагы бергенге аракет кылдык. Эми убакыт учкан куш экен, ушул бүгүнкү эфирди кыска нуска жыйынтыктап берсеңиз, дагы үй бүлөдөгү мамилелерди чыңдоо үчүн эмнелерге көңүл бурушубуз керек, кандай аракеттер жасашыбыз керек? Эң чоң эреже бул дин. Ошо динди жакшы үйрөнүш керек. Анан бирок динди ар ким өзүнүн менталитетине жараша салт кылып алган. Аны да жакшы билиш керек, салтты. Мына эрежелерди аябай сакташ керек. Себебинде эреже бузулганда адам бактысыз болот. Үй бүлө бузулат. Мисалы, мына аялды өзүңөн өйдө кое алдың, бузулду. Аялды өзүң менен тең кылып алдың, кор болосуң да. Ошо нерсе болбош. Бул эреже ата бабаларыбыз коюп койгон. Ким номер 1, ким номер 2, ким номер 3 бүт баары белгилүү. Мына ошол эрежелерди жакшы билиш керек. Ата-энелер көп балдарга айтыш керек, насихат. Уялбаш керек. Эгерде андай кылбасаңар, кийин кор болосуңар. Кийин ошо балаңар бактысыз калып калат, кызыңар бактысыз калып калат. Ошо мынагу үй бүлөдөгү тартипти, коомдогу тартипти балдарга, кыздарга аябай жакшы үйрөтүш керек. Ошону дайыма айтып туруш керек, какшап туруш керек, катыштырып туруш керек. Мынау кыздар чоңоюп баратканда жанагындай тойлорго, кыз узатууларга сөзсүз түрдө катыштырып туруш керек. Балдарды да ошондой тойлорго, аштарга, башка нерсеге катыштырып туруш керек. Ошондо жакшы үйрөнөт, ошо жашооду жакшы түшүнөт да. Аллах разы болсун агай. Мынакей биз бүгүн үй бүлө жана андагы мамилелер, жалпы эле коомдогу үй бүлөгө болгон мамилелер жөнүндө маек курдук. Кадырман теле көрүүчүлөр, бүгүнкү насихат теле берүүсүндө кызматыңыздарда мен Нурбек Абдыраимов жана Дил мүрөгү, адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Ажи Чотонов агай менен биргеликте болдук. Чындыгында үй бүлө бул жараткандын бизге, адам пендесине берген чоң бир белеги. Ушул белек бизди бактылуулук менен камсыз кылат. Ал эми ушул бактылуулукту кармап калуу үчүн үй бүлөдө бири-бирибизге туура мамиле кылганды үйрөнөлүк. Эмки эфирден амандашканга чейин Аллах таалам баардыгыбызга сак саламаттык насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.